Орозо бул жөн гана ачка болуу эмес, бул жүрөктү тазалоо, сабырдуулукту үйрөнүү жана Алланын жакшылыгына жакындоо мүмкүнчүлүгү. Алла Таала Кур'ани Каримде айтат: "Эй иман келтиргендер, силерге да орозо парыз кылынды, мурдагы үммөттөргө парыз кылынгандай, балким такыба болоорсуңар". Бул аятта орозонун максаты такыбалыкка жеткирүү экени айтылат. Такыбалык бул Аллага жакын болуу, жүрөктү күнөөдөн тазалоо жана туура жолдо туруу. Орозонун пайдалары: орозо кармоо менен биз напсибизди тарбиялайбыз, жаман адаттардан арылып, жакшы сыпаттарды өнүктүрөбүз. Орозо адамды чыдамкай кылат, турмушта кандай гана кыйынчылыктар болбосун, сабырдуу болууну үйрөнөбүз. Орозо бай менен кедейдин ортосундагы айырманы сезүүгө жардам берет. Орозо кармаганда биз ачка адамдардын абалын түшүнөбүз, боорукер болууга үйрөнөбүз. Ошондой эле ниет ибадаттын негизи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: чындыгында баардык иштер ниетке жараша багланат. Орозо кармоодо туура ниет кылуу абдан маанилүү. Ниетибиз Алланын ыраазычылыгы үчүн, жан дүйнөбүздү тазалоо үчүн, сабырдуулукту үйрөнүү үчүн болуш керек. Ошондой эле ниетти адамдарга эмес, Алла Таалага арноо зарыл. Орозону башкалар көрсүн деп кармоо же мактануу үчүн ибадат кылуу анын сообун азайтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риядан, эл көрсүн деген амалдан сактанууну эскерткен. Орозоңор кабыл болсун, ниетиңер бекем болсун.